Кудайдын чакырыгы. 16 март. Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Кудай бизди сүйүүгө татыктуу болгондо эмес, күнөөкөр кезибизде эле сүйдү. Адамдар көбүнчө мындай ойлошот: мен жакшы болсом, Кудай сүйөт. Ал мени сүйүш үчүн мен бир жакшы нерсе кылышым керек. Бирок бул аят башка нерсени айтат. Ыйса Машаяк биз жакшы болгондо эмес, адил болгондо эмес, ыйык болгондо эмес, күнөөкөр кезибизде эле биз үчүн өлгөн. Бул Кудайдын сүйүүсү шартка байланыштуу эмес экенин көрсөтөт. Адамдардын сүйүүсү көп учурда шарттуу болот. Бирок Кудайдын сүйүүсү ырайымга негизделген. Кудай сүйүүсүн сөз менен эмес, иш менен көрсөткөн. Кээде адамдар мен сени сүйөм деп айтышат. Бирок сүйүүнүн чыныгы далили иш. Кудай бизге болгон сүйүүсүн айкаш-чыгачта көрсөткөн. Ыйса Машаяк азап тарткан, шылдың болгон, айкаш-чыгачка кадалган. Бул биздин күнөөлөрүбүз үчүн болгон. Кудайдын сүйүүсүнүн эң чоң далили. Бул сүйүү ар бир адам үчүн жеткиликтүү. Кээ бирлер мен өтө көп ката кетирдим, Кудай мени кечирбейт, мен татыктуу эмесмин деп ойлошу мүмкүн. Бирок бул аят бизге үмүт берет. Эгер Машаяк биз күнөөкөр кезде өлгөн болсо, анда Кудайдын сүйүүсү ар бир адамдар үчүн. Кудайдын сүйүүсү жыгылган адам үчүн, үмүтүн жоготкон адам үчүн, азыр күнөөдө жашаган адам үчүн. Бул сүйүү биздин жашообузду өзгөртүшү керек. Кудай бизди ушунчалык сүйгөнүн түшүнгөндө, биздин жүрөгүбүз өзгөрөт. Биз Кудайды коркконубуздан эмес, анын сүйүүсүн түшүнгөнүбүз үчүн ээрчисек туура болот. Кудай сизге батасын берсин.